кеңсесинен келип, форма 2 тапшырганыңызды көрүп турам. Ичкериде кандай сизди кабыл алышты, кандай кызмат кылышты жана канча убакытта чыктыңыз ушул жөнүндө бизге маалымат берсеңиз. Келгениме өзү 3 саат болду. Бул жерде очередте туруп киргенден кийин ушул общий кеткен времябыз 3 сааттан ашуу кетти. Ичкериде канча окошко иштеп? Өзү 2 окошко иштеп атыптыр, 3-чү окошко кийин иштеди. Бүгүн шайлоого карата форма 2 толтуруу үчүн келдим. Кирип форма 2 бланкасын толтурдук. Толтургандан кийин кезекте турдук. Кезек күтүп кирүү өтө оорго турду. Аябай адам көп болду. Ичкериде эмне үчүн окошкалар аз иштеп атабы, окошканы көбөйтүп бергиле деп сырттан талап кылып аттык. Ошондо жооп берип атышты. Бул жерде кызматкерлер биз 4 окошко иштеп атат деп. Лично мен өз көзүм менен көрүп чыктым. Эч кандай ал жерде 4 окошко иштеп жаткан жок. Бир эле окошко иштеп атыптыр. Киргенде очередь аябай көп болду. Мен киргенден кийин жарым сааттан кийин гана экинчи окошко ачылды. Кичине окошколорду көбөйтүп, бир жакшыраак бир жарандарыңыздарга жардам берсеңиздер. 3 saat где-то bir yerde turduq, al жақта bir 2 saatтай turduq da. 3 saat болду окшойт ушул жерде турганына. Өтө жай болуп атат. 700 000 Москвадагы тургундарга ушундай 2 окошко менен 3 окошко менен иштеш бул өтө эле кыргыз кыйналып келген, дагы ушул жерде кыйналып жүрөбүз да. Бул эми мигранттарды шайлоого катыштырбоонун бир себеби деп ойлойм да мен. Келгенде bir 4 saatten болуп кетти. 4 saatта болду. 4-5 saat болуп кетти уже. Ошондой. Азыр Процедура жаман. Мигранттар 2-3 saat күтүп турушат. Жумуштан кийин чарчап, неужели не смогли это предусмотреть? И люди просто устают, они приходят после работы и 2-3 часа тут стоят. Все, мне слов нет просто. Сиздерге канча убакыт болду? 2 saat болду, 2 saat. 2 saat албай атабыз. Дагы эле турабыз. 2 сааттан бери киргизбейт. 2 saat. Неге ушунча очередь калды? Көбүрөөк нерсени ачып койсоң болбойбу? Ичинде канча окошко иштеп атат? 3 окошко иштеп атат. Экөөлөө экен. 5 деп айтты. 5 окошко иштеп атат. кой берип калгылачы, сураныч. Экөөлөө иштеп атат.